Эл аралык инвестициялык форум Ташкенттеги эң ири имарат деп аталган Ташкент Сити имараттын ичиндеги конгресс холлдо өтүүдө. Конгресс холлдун өзү эле 43 000 квадрат метрди түзөт. Анткени жылдан жылга дал ушул инвестициялык форумдун маанилүүлүгү артууда. 2022 жылы жаңы уюшулган кезде бул жерге 54 өлкөдөн 1000ден ашык катышуучулар келген экен. Ал эми бул жолу болсо 84 өлкөдөн 2,5 миңден ашык адам дал ушул инвестициялык форумга катышуу үчүн өзүлөрүнүн арызын берген болчу. Ошондо бул инвестициялык ири форум жеке эле Өзбекстан эмес, Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы эң маанилүү иш-чара болууда. Өз аянтчасына 3000ге чукул катышуучуну чогулткан Ташкент форуму Сингапур, Түркия, Сауд Арабия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдөн келген мамлекеттик органдардын, эксперттердин, ишкерлердин жана ири компания өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Борбор Азиянын инвестициялык потенциалын ачууга багытталган иш-чараны ачып жатып, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орто Азияга инвестиция салууга кызыктар тараптарга ГЭСтерди биргелешип куруу боюнча долбоорго басым жасап өттү. Инвесторлор үчүн яна бир мухим көрсөткүч. Бүгін форумдун алкагында биз инвесторлорго коңшулаш Кыргызстан менен ГЭСтерди биргелешип куруу боюнча долбоорлорду сунуштайбыз. Бул жаатта бардык өлкөлөрдүн алдыңкы компанияларын ачык диалогко жана практикалык кызматташууга чакырабыз. Ошол эле учурда чет элдик өнөктөштөр менен биргеликте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан, Ооганстан, Пакистан темир жолдорун куруу боюнча иштерди баштадык. Бул стратегиялык долбоорлор аймактагы геоэкономикалык кырдаалды түп тамырынан бери өзгөртүп, Борбор Азияны түндүк менен түштүктү, чыгыш менен батышты бириктирген глобалдык транзиттик борборго айланат. Ташкент эл аралык инвестициялык форуму 3 жыл ичинде көптөгөн чет элдик өнөктөштөрдүн жана инвесторлордун кызыгуусун жаратып, эл аралык бизнес айдыңында татыктуу орунду ээлеп келет. Дал ушул ири чаранын алкагында энергетика тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, бир гана Камбарата биргесин инвесторлорго тааныштыруу үчүн атайын панелдик талкуу уюштурулган. Кыргызстандагы ири долбоор тууралуу маалымат берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аны ишке ашыруу менен жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, Борбор Азия үчүн дагы экономикалык, экологиялык, социалдык пайдасы жана келечеги кеңири экендигин белгилеп өттү. Кыргызская республика сегодня обладает. Кыргызстан бүгүнкү күндө энергияны иштеп чыгуунун жогорку потенциалына ээ. Өлкөдө өндүрүлгөн энергиянын дээрлик бардыгы жашыл. Анткени ал гидроэнергетикага туура келет. Жашыл энергетиканы өнүктүрүүнүн глобалдуу чакырыктарын жана тенденцияларын эске алуу менен Кыргызстандын министрлер кабинети инфраструктуралык энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү киришти. Биринчи кезектеги чаралар катары гидроэлектростанцияларды реконструкциялоо боюнча ири долбоорлор ишке ашырылууда. 2025 жылга карата Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтерин модернизациялоону аяктайбыз. Ошондой эле Камбарата 2 ГЭСини экинчи гидроагрегатты орнотуунун жыйынтыктары боюнча кубаттуулуктун өсүшү 400 мегаваттан ашык болот. Буга катары эле Сары Жаз, Чаткал дарыяларында ГЭСтердин каскадтарын, ошондой эле Нарын дарыясында Казарман ГЭСтердин каскадын куруу боюнча энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу иштери жүргүзүлүүдө. Бүтүндөй регион үчүн мааниси бар Камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча стратегиялык жактан маанилүү масштабтуу долбоор да өнүгүүнүн жаңы темптерине ээ болууда. Көп жылдан бери биринчи жолу биз өз алдынча даярдык иштерине кириштик жана аны практикалык ишке ашыруу курсун активдештирдик. Камбарата 1 ГЭСин куруу Токтогул суу сактагычын номиналдык параметрлерди пайдаланууга жана суунун тартыш мезгилдеринен көз каранды болбоого мүмкүндүк берет. Кыргызстандын бул ири долбоорунун коңшу өлкөнүн өзгөчө колдоого алгандыгынын дагы бир далили 93 мамлекеттен келген коноктордун көзүнө дароо чалдыга турган Ташкент Ситиге кире берген жерде атайын тигилген кыргыз боз үйүн айтсак болот. Бир гана Камбарата биргеси эмес, андан башка бул жаатта ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу толук маалымат ала турган кеңир аянтча түзүүгө мүмкүн болду. Энергетика министрлиги тарабынан уюшулган бул жайга кызыккандар жана баш багып маалымат сурагандар ого эле көп болду. Камбарата 1 боюнча мындайча айтканда каалоочулар көп, бизде инвестиция кылабыз дегендер. Андан тышкары дагы азыр биз мурдагы келишим түзгөн Маздар компаниясы да бияка келиптир. Алар менен да жолугуш өткөрдүк. EDF компаниясы менен өзүңөр билесиңер, Чаткал ГЭСи боюнча дагы келишимдер, меморандум келишим түзүлгөн. Азыр бүгүнкү күнгө алар документтерин жасап атышат. Андан тышкары да бизде ошол Акылбек Үсөнбекович менен чогуу
Өзбекстандын президентин бизде кабыл алды. Ал жерде дагы президент өзү мындайча айтканда өзүнүн ошо бүгүнкү күндө Камбар Ата ГЭСти курганга кандай мындайча айтканда каалоосу бар экенин көрсөттү да. Камбар Ата биргесин биргелешип куруу маселеси Минкап төрагасы Акылбек Жапаров, Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолуккан мезгилде дагы сөз болгон. Президент Өзбекстандын өкмөтү менен энергетика министрине бул жаатта бир топ тапшырмаларды берип, кийинки жолугушууларда ГЭСтерди биргелешип куруу боюнча конкреттүү кадамдар жасалаарына токтолгон. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Ташкент шаары.